Бар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндө унутпаңыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына 34 000 дана Куран китеби келди. Бүгүн 11 сентябрда Сауд Араб падышачылыгынын Медина шаарынан кайрымдуу инсандардын атынан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына 16 тонна Куран китеби келди. Ал китептер муфтияттын түзүмүндөгү 9 казыятка таратылып берилмекчи. Куран китептин жалпы саны 34 000 дананы түзөт. Китептер диний окуу жайларга өлкөнүн ар бир мечитине бөлүштүрүлүп берилмекчи. Куран китебин Кыргызстанга алып келүүдө Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев бир катар мамлекеттик мекемелерге, мекендештерге муфтияттын атынан жеке өзүнүн атынан ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн жуманын улук күнүндө Сауд Араб падышачылыгы тарабынан Кыргызстанга белек катар жиберилген ыйык Куран китебин кабыл алдык. Бул китептер өлкөнүн бардык аймагындагы мечиттерге акысыз таратылып берилет. Китепте атайын мөөр басылган. Куран Алла Тааланын эң акыркы улуу белеги жана неаматы. Бул китеп жашоонун жолдомосу, акыретте дагы түбөлүктү бактылуу кыла турган ыйык китеп, деди Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев. Сиздер менен маалыматты бөлүшкөн Максым Медиа YouTube каналынан Дамир Абсатаров болду. Ассаламу алейкум. 34 000 дана келди, бирөө дагы сатылбайт. Кудай кааласа бардык Кыргызстандагы мечиттерге жана бардык медреселерге аздан болсо дагы иншалла бөлүп беребиз буну. Жараткан Алла Таалам бардык кылган жакшы иштердин, жакшы кишилердин жакшы иштерин Алла Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Максым Медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.